Жыйнап элдин тапканы жетпей калды нанга да. Азамат Эшенбеков коомдогу көйгөйлөрдү ыр менен жеткирген акын. Темиров Лайфтын Айт десе долбоорунда иштеп келген жана январь айында кармалган 11 журналисттин бири. 10 октябрда Ленин райондук соту аны 5 жылдык мөөнөткө абакка кести. Эрте баламдан ажырамас келгенсин, не берем ажырап калам деп. Келгенде балам деле арманда болот да. Апам ушинтип көрбөй калдым деп. Политклиника медиасы балам деп ыйлап атып көзүмдөн ажырап калдым деген Азамат Эшенбековдун чоң энесинен кабар алды. Абдраймакунова Гулира небереси үчүн ата да апа да болгон жалгыз адам. Ал учурда небересинин 5 жылга кесилип кеткенин уга элек. Атасы өлүп калган. Баламдын, неберемдин. Өлгөндөн кийин эле менин колума келин таштап кетти. Ошондон кийин мен баккам. Дегеле бап эстеп эч кимге тийгиздирбей тим эле аябай сонмал болчу. Балаңыз да аябай жароокер, аябай куудул деп эме кошуналары. Дегеле аябай ачык айрым балаңыз деп. Мына ачык айрымдын асабын тартпады. Мына 27-ге чыкты. Оңой эмес да 27 жашты. Буюрса 30-да үйлөнтөм деп ойлоп жүрчүмүн. Жүрөгү ооругандыктан Гулира апага үйүндөгүлөр аяр мамиле кылышат. Журналисттер кармалган күнү да небересинин азыр эле кайра келем деп чубатып чыгып кеткен бойдон келбегенин кейип айтып берди. Жаныма жатчу. Апай деп дегеле моюнума жуттап. Эртең менен 5:30-да эшикти каккылады. Балам, алар ким экен десем, чоң апай тиги байкелер экен деди. Ошол эки баласы үйдө аябай тинтишти, айланайын. Эмне бул үйгө эме кылдыңар десем, жок, жөн эле карап атабыз апай деп эме кылды. Эми мен журкан төшөгүндө отурасыңар десем, Давлетим айтты. Мамай, унчукпай туруңуз, тиги Азаматыбыз таң балдар экен деп. Ал балам кийинди, Азамат, эми кайда барасың десем, азыр эшикке чыгып келем, чоң апай кайра кирем деди. Ошол бойдон эле мына 9 айга карады. Жок дегенде бир жутуп алсам эмне? Ушул ыйлап эле көзүмөн ажырап калган армандамын. Келгенде балам деле арманда болот да. Апам ушинтип көрбөй калдым деп. Азаматтын байкеси Давлет мырзанын айтымында апасы бул окуядан 1 айдан кийин көрбөй калган. Учурда эч жакка чыкпайт. Үйдө болсо эшик дубалды таянып же небересинин жардамы менен басат. Азамат эртең менен балдар кетпеди эле. Ошолор милициялар экен, милиция алып кетти. Азыр бир 2-3 саат барып сурайт экен, анан кайра келет балаңыз дедим. Дегенде эле ыйлап отуруп калды. Анан ошондон кийин 1 айдан кийин эле уже бир көзүм көрбөй баштады деди да. Анан эмнеге антип атат деп биз неме кылдык, аябай кабатыр болдук. Андан кийин дубалдарды таянып өзүм, дубал таянып, сен кимсиң деп бизге ошентип баштады, биз таң калдык. Эмне себептен мынтип атат деп сразу эле больницага алып бардык. Врачтар айтты, анда бул аябай катуу ойлонгон, башта көзүнүн кан тамырына күч келген, ошондон ушул акыбалга келип отурат деди. Андан буга жардам барбы десек, жардам жок, жардам болбойт деди. 10 октябрдагы сотто Азамат Эшенбеков эч кандай далилдер жок экенин айтып, чыгарына толук ишенген. Акталбай калган үмүтү тууралуу байкеси Давлет буларды айтты. Эң акыркы сот чечими деген аябай жакшы үмүт кылганбыз. Жакшы чечим чыгарып, актап чыгарып берет деп алып келем деген үмүт менен ошо кийим кечемди алып бардым эле. Кийгизип алып үйгө алып келем деп тилекке каршы чыкпай калдык. Бардыгыбыз нарындагы көбүнчө туугандарыбыздын нарында алар телефондон күтүп атышты. Бир үйдө чогулуп алышып күтүп атышты менин жаңылыгымды. Жакшы жаңылык менен чалат деген ойдо алар дагы жакшы отурушкан. Анын аягында жаман кабар угуп айттым. Баарысынан ыйлап сыктап. Дедим дагы эң биринчи бул жолу апамды ойлодум. Үйгө келип мен ал 5 жылдык мөөнөткө кести деп айтууга мүмкүн эмес. Азыр да айта албайм. Анткени ал сөздү айтканда ал сөздү көтөрө албайт. Врачтар айткан, андай бир жаман кабарбы же аябай сүйүнүчтү
куугузбагыла деген. Ошон үчүн мен келип дагы сотто отурумду дагы узартып койду. Дагы 1 ай 2 айда буюрса кийинки сотко жылып калды. Мурдагыдай эле дагы жылдырып салды десем, ошону көтөрө албай кечинде ыйлап аябай жүрөгү кармап ошондой акыбалда болду. Гулира апа азаматынын дагы 1 айга абакта калаарын угуп убара муну апанын ден соолугун ойлоп айтып коюшкан. Ишенбековдун 5 жылга соттолуп кеткенин урук тууганы да, агасы да апасына айтууга батын албай жаткан кези. Үйгө киргенде бизди да бул темада этият болуубузду өтүнүштү. Күндө сот болот мамай деп эме кылган. Анан кайра буюрса чыгат деп аябай үмүттөнгөм да. Анан кайра 3 күн эмес мына эртең 10-да деп кайра келди балам. Мейлим. 10 деле бат эле өтөт деп эме кылып аткам. Анан кайра кечинде келди балам да түйтөйүп. Балаңыз кайра 1 айга деп бусартылды деп. Эми ушул жакта кантип жатат болду экен деп эме кылып атам. Мүмкүн бир байлап кабылбаса экен деп ойлоп атам. Давлет Тезекбаев энесинин күчтүү экенин айтат. Жанада акынчылык өнөрү менен абакта ыр жазып жатканын айтып өттү. Азамат чынымды айтсам аябай күчтүү бала экен. Шунчалык беккен, мен анчалык чыдай албайм, аябай чыдамкай бала экен. Буга чейин анча андай деп ойлочу эмесмин. Көбүнчөсү тамак аш эле киргизебиз. Тетрад, ручка дейт, акын дала жазуучу ырларын жазат ошого туруп. 2 ай болгондо эле айткан. Менин 2-3 деп тетрад ыр чыкты, толду. Буюрса ошо чыкканда бүт жакшы ырлар мен ошону чыгарам деп жүрчү да. Атасы кичине кезинен каза болуп калган. Ошо атасы ырчы болчу. Комуз менен ырдап акындык жайы бар болчу. Ошо атасынан калган неме болуш керек. Өнөр болуш керек. Ишенбековдун жакындары соттун жыйынтыгына макул эмес. Алар кайрадан апелляциялык арыз менен кайрылууну карап жатышат. Бул үчүн жүйөлүү себептердин бири акыркы сотто Азамат Ишенбековдун үйүн тинтүүдө 5 диск табылганы айтылган. Давлет мырза бул дисктер тууралуу биринчи жолу угуп жатканын жана инисин алып кеткенде жалгыз телефону менен кармап кетишкенин айтат. Соттун чечимине мен толугу менен кошулбайм. Бул жерден бир нерсе айта кетейин, ошо азыр эсиме келип отурат. Көчөгө соттун Азаматка коюлган айыгын бирөөсү үйдөн алып кетти. Ошол үйдөн Токмоктогу үйдөн алып кетип атканда үйдөн алынган 5 диск деп айтып атат. Менин ошол апасынын жанында жатканда, мен тиги комнатада алып кетип атканда ошол жерде биз болчубуз. Ошол жерден үйдү полный чачты. Бүт карады, эч нерсе тапкан жок. Болгон Азаматты анан жанында көтөрүп жүргөн соткасы менен алып чыгып кеткен. Каякта дискти айтып атат. Үйдө диск эмес, мен Азаматтан диск менен алып кеткен. Көргөнү жок, анткени Азаматты чөнтөгүнө бери аңтарышкан. Чөнтөгүндө эчтеке жок, только телефон бар экен, аны салафанга салып алып чыгып кетишти. Андан башка эч нерсе алып кеткен эмес. Анан ошол көчө сотто үйдөн алынган 5 видео диск деп атат да. Мен видео дискин алып кетти, үйдөн алып кетти дегенге мен толугу менен кошулбайм. Бул жагдайды жакшылап текшерүүнү талап кылып кайрадан сотко кайрылабыз деген Давлет мырзада иниси чыгат деген үмүтү чоң. Урматтуу Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров, ОКМКнын төрагасы Ташиевке кайрылуу запрет этилем. Инимдин эч кандай күнөөсү жок. Мына 10 айдын жүзү болуп турат. Бир да далил жок, бир да күнөө кое алышкан жок. Анан актап алдыңкы соттордо актап чечим чыгарып эркиндикке чыгарып берүүңүздөрдү суранам. Дагы эле ишенич бар, акталып чыгат деген. Ал эми чоң энеси Гулира апа неберем 1 айдын ичинде чыгат деген ой менен алаксып, баламды көзүм көрбөсө да колум менен сыйпалап калсам эле баарына ыраазымын дейт. Акыйкатты тууралап чечип берсеңер эле ошо мен ыраазымын. Көрбөсөм да ыраазымын, ошол баламдын денесин сылап турганга ыраазымын.